Балалы үй базар, баласыз үй мазар деп илгертеден ата бабадан калган сөздөр бар экен. Мына мен муну айткан себеби бүгүнкү күндө биздин ушул келечек турак кооперативинен үй алган дагы бир бактылуу үй бүлө Эрке жана Захида болмокчу. Келиңиздер мына ушул үй бүлө менен кененирээк таанышып, кененирээк маек алганга аракет кылалы. Дапка табып коелу. Мен жакшылыктар болсун, үйүңөрдө дайыма ушундай канча бут кирсе кут кирсин деген сөз бар. Биз өтө кубанычтабыз сиздер менен жакындан ушул өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдө жолугушуп атканыбызга. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Кутманды кошо көңүлдүү күнүңүздөр менен мына өзүңүздөр байкап тургандай эле дагы бир куттуу үйдө отурабыз. Бул келечек турак жай кооперативинен үй алган биздин бактылуу үй бүлө деп айтсак болот, Эрке жана Захида. Эрке Захида Кутман күнүңүздөр менен. Мына рахмат, биз дагы ушундай мурас орду десе издеп аябай келдик. Анан келатып эле ушунчалык бир суктанып келатып, өзүнчө бир природа депчи, таза абасы да таза экен деп. Анан айтсаңыздар мына ушул негизли биз кайсы үйлөргө барбайлы, кандай мүчөлөр менен таанышып сүйлөшкөйлө бүт баары ушул өздөрүнүн башынан өткөн тарыхтарын айтып беришет да. Кандай баштаган, буга чейин каякта жүргөн, кайсы жерде жашап келген дегендей да. Анан ушул сиздер дагы биздин келечек турак жай кооперативинен үйлүү болуп отурганыбыз биз үчүн да бир эң чоң кубаныч, бакыт. Анан сиздердин ушул кубанычыңыздарды чогуу бөлүшөлү деп атайын ушул сиздердин куттуу үйүңүзгө келдик. Эми Эрке мырза, айтсаңыз, ушул келечек турак жай кооперативинен мына үй алып, бүгүнкү күндө ушунчалык бир жакшы күн калкалап келатасыздар да. Ушул келечекке чейин кайсы жерде жашап келдиңиздер? Ушул туурасында баштасак. Биринчиден ассаламу алейкум, экинчиден куш келип алыпсыңар. Биз эми негизи айылда болдук. Көбүнчө айылда болчу, атам бар болчу. Мамаша жок. Андан кийин атам кайтып болуп кеткенден эле такай шаарда болуп калдык. Азыр эми биздин жумушум Абделка жасайм үйлөрдү, ремонт. Уста экенсиздер эми, э? Устабыз. Анан ошого байланыштуу эле жумуштар бүт эле шаарда болуп калды. Анан келдик. Көп жыл квартиралап жүрдүк. Калп айтпасам шаардын жашабаган район калган жок да. Үйлөрдүн баарын ушу билдик дейсизби? Анан арты 6-7 миңден алды 15 миңге чейин жашадык. Көп акчаны квартиралап келип аткан экен да. Жөн эле бирөөгө мисалы. Анан бул эмени мындай болду да, ошо былтыр 2021-жылы жайында жазында жер алабыз деген бир аз тыйым бар болчу да. Бар болчу, участок алсак деп 1 ай, 2 ай, почти 2 айга жакын участок карадык. Анан участок алганда корктук да, көбү жанагандай экен да, экичөөнө сатып, ага документтер туура эмес болуп калган. Эчтеке жок да, жөн эле участок меники деп эле анан. Андай ошол рисковый деп жүрдүк. Эмеден оп калдык, келечектен. Негизи YouTube'дан баарына көрчүбүз, анан Instagram'дан дагы эмесин таптык. Толук маалымат алыш үчүн таап туруп, калп айтпайм, бир 6-7 кооперативге чалдым. Бир эле күндө чалдым бүт баарын изилдеп көрүп. Изилдеп көрүп, анан уже келчегимди эчтеп алып чыктык, жүрүп. Сурайлы беттин эмне шарттары кандай деп. Анан барып үчөөнө барганга жетиштик, анан 4-үнчүсү ушу келечекке бардык. Бактияр деген бала тосуп алды. Анан тосуп алып эле консультация берди, экөөбүз отуруп эмне алабыз десем эле, чото ушул жактыкы жагып атат деди келчегимчи. Ушулардыкы жагып атат, эмне кылалы? Шарттары. Шарттары. Анан ойлонолу дедик, макул деп ал күнү кетип калдык. 2 күндөн кийин келдик, 2-3 күндөн кийин. Жатып анан Бактиярга дагы чалдым, Бактияр анан эртең алдап салдап кетип, бул эптеп да жер алып үй салалы деп атканбыз негизичи. Эми болбойбу, эми көп эле көрүп атабыз, андай мындай эмелер көп шаарда. Анан сен кандай кепилдик бере аласың деп аябай эме кылдым да. Бактиярды чейин десем эле, ой, келсең анан мен если эртең үй бербей койсо мен сага өзүм үй алып берем деди. Уверенный айтты да. Мейли деп анан 2-3 күндөн кийин бардык, барып туруп эле сразу эле ошол жерден акча төктүк. Жазылып туруп эле 1,5 миллионго расчёттодук, себеби биз участок издеп жүргөндө ошо шаардын чет жактарынан мындай үйлөрдө интерес кылганбыз да. Канча болду экен, канча акчабыз бар деп биз мындай да ойлонуп жүргөнбүз, рассрочка кылып да алсакпы, бит акчасын берип деп деген да ойлор болгон көп пландар. Ошолор менен издеп анан билебиз да, анан айттым келчегиме 1,5 миллионго нормаль там келет. Эми шаар ичи болбосо да кичине чет керек, нормаль там алабыз десем, макул деди. Анан бир аз жетпей калды. 470 төктүкпү?
500. Ошондо сиздер канча миллионго договор түздүңүз? 1,5 миллионго келечек менен. 25%ын төлөдүк да. 25%. Ал 25%га да биздин акчабыз бир аз жетпей калды. 70 миң беле 80 миңге жетпей калды да. Анан жетпей калды бир аз. Анан канча убакыт бересиңер, канча да төгүш керек десем, Бактияр айтты. Сен Суройка эмеде иштейт экенсиң, мен бир там бар эле, үй салат элем. Ошону салып бербейсиң да. Мен сенин акчаңды төбөйүн аст. Давай. Таш деле кыласың. Биягын бүт калган жетпеген мен төгөм дедим. Анан өзү эсептешип алабыз. Болду, анан үйүн 3,5-4 айга жакын салдык. Шашпай 2 этаж квартира салып бердим. Азыр 4 квартира киргизип 40 миң сомдон акча алып атат. Жакшы экен. Анын да өзүнүн бизнеси жүрүшүп, сиздин да жумушуңуз бүтүп дегендей. Да, жумуш бүттү. Ошо менен Бактиярга рахмат. Эми Бактияр экөөбүз азыр мындай жакшы доспуз. Ошо дос болгон жакшы да. Чалышып турабыз. Ошондо үй кимдин атына жазылган, тагыраак айтып берсеңиздер. Үйдү ошо келинчегим атына жазыштырыш керек болду. Анткени меники паспорт суроогу бүтөйүн деп калган. Анан көзүмдө бүтүп калмак, суроогу бүтмөк, суроогу бүткөндөн кийин анан мен могу фамилия аттарда кичине туура эмес жерлер бар. Туура эмес болуп калганда, убагында атам алган экен. Же атам чала болуп калганбы, фамилия аты вообще эле башкачасы болгон да. Ошондо толук аты жөнүңүз кандай болуп калат сиздики? Райымбаева Захида Кыялбековна. Райымбаева Захида Кыялбековнанын атына жазылган мына үй экен. 1,5 миллионго договор түзүлүп, ошол биз баягы муну айтканын бирден себеби ошол биздин эле келечек турак кооперативинен сиздердин аркыңызда турган, баягы катарда турган, очередде турган дагы мүчөлөрүбүз бар да. Ошолорго так маалымат бериш үчүн сиздердин фамилия аты жөнүңүздөр сөзсүз түрдө керек болот. Очередди күткөн жокпуз бул тамды. Себеби Бактияр турат да. Ишеничтүү адам бар. Ишеничтүү адам турат. Келинчегим чыйпылдап эле, тияк эмне болду, бир сурак койсоң дейм. Турбайбы кана берди. Илтегенде киши айтып атса, ушуга айтмак беле. Мен машинагам бербей койсо коркунуч жок, могу үйүн алып алып жашай бересиң. Салып атпайм. Гарантия бар десеңиз, каяк барып жашаш дегендей. Эң негизгиси баягы өзүңөрдүн жүрөгүңөр ток болуп, ушул үйдү алабыз деген бир ишенич пайда болгон да жүрөктө, туурабы? Адамда биринчи жүрөктө ишенич пайда болсо, анан ошол баары ойдогудай болот да. Ишенсең анан ошол кадамга барат экенсиң да. Ооба. Сиздерге баягы уруксат берилгенде дагы үйдү канча айда таптыңыздар? Же 15 күндө, же бир жумада табылдыбы? Октябрдын 20-сы чалды. Биз как раз Кудага кетип атканбыз. Карындашым Себим бергени. Ошо жака эртең чыгабыз деп атканда кечинде чалышты, үй издей бергиле деп. Анан ошол сүйүнүч менен Кудага бардык да. Жакшы кабар менен. Жакшы кабар менен жакшылыкка бардык. Барып келип анан негизи Бактияр айтты, бир ай срок берет деди. Бир айдын ичинде үй тап деди. Анан мен айттым, анда мейли үй издейин, бир аз сенин жумушуң кичине токтото турайын десем, айтты жок эрке, мен жумушумду токтотпойм, мен кириш керек. Квартираны киргизиш керек. Кичине эмеңди жылдырайын деди. Сурогуңдучу үй таап алганча бир аз деди. Анан макул дедик. Мейли ошентип мен бияк иштей берейин деп. Бир ай убакыт өттү. Биз аны там бүтүп антимкке дейин анан экөөбүз үй издеп чыктык. Декабрдын 29-унда келдик, кирдик. Көчүп, көчүп. Ошондо канча эмеде үй таалып алынат? Октябрь, ноябрь, декабрь, почти 2 айга жакын издедик. Срок ошо убактар 2 айдай созулуп кеткен экен да, Анан бул жерде мындай да болду да, негизи бат эле тапканбыз. Ошол райондон бияктан бир үй таап, атасына катталган экен. Атасы тоодо мал багат экен, айылда турат экен. Анан атасын чакыртып келип, госреестрден документ текшертип, таза бүт чики-чики болуп, анан кеттик, анан чалышты, эме чалабыз деди. Биз где-то бир кийинки жуманын ичинде оформление деди. Анан чалабыз деди. Анан эле кечинде чалды, эртең келе бергиле деди. Эртеси бардык, барып туруп ошол жерден келише албай калдык. Тиги үй ээси менен. Үй ээси менен, анткени биз бул келечектен сом менен берет да, сом менен алабыз да. Тигилер доллар менен деп тургашты. Доллар менен эсептешебиз деп. Эсептешебиз деп. Анан биздин 1,5 миллионду долларга которсок, ошол убакта 17,600 ушундай болду да. Алар 18 деп атышат да. Ошол жерде бир тике акчага эме талаш болду дагы. Анан кийин
мен мындай негизи бир сүйлөгөнү жакшы көрөм да. Бир айтам болду, болот, болбойт дейм да. Анан бир эки кайрылып көрдүм, абышка кемпир экен, түшүндүрдүм, мындай болуп атат, мындай биз эми болгон акчабызды ушуга төгүп, ушул кооператив бизге жардам берип ушундай үй алып берип атат. 10 жылга рассрочка алып атабыз. Биз азыр силерге кош бере турган акча жок, бербейбиз. Болгон акчабыз ушу. Болгон ушул жерде канча сом алсак, ошону полный карматабыз. Анан силер барып доллар кыласыңарбы, евро кыласыңарбы, өзүңөрдүн эркиңер. Эч нарса сом менен мен санап берем дедиңиз. Десем анан ары кетти, бери кетти, анан келише албай калды. Келише албай калып, 1 сааттай турдук ошол жерде. Анан кетип калдык. Чалды. Чалып, кайненемде бар болчу. А кишиге да чалыптыр, келинчегиме да чалып, макулбуз сомго. Мен ушундай адаммын. Бир көңүлүм калып калса, кайра кайрылбайм. Көкпеттен койдум, апам кайненем келип алып, эй, алчы бар, мына макулбуз деп атпайбы дейт. Жок. Эми ошончо убара болуп, эмеге акча төлөп, тияк буян бар, неметип канча убактыбыз кетти, мисалычы. Эми анан кайра мондай кылган, мен андай жаман көрөм дейм. Тиги баган өзүнө да чалып турбайт, мен андай жаман. Сен экөөбүз эркекче сүйлөштүк беле? Негизи бирок бала менен эркекче сүйлөшкөнбүз. Акча менен берем десем, давай деген. Анан туруп айтылат да, чуркагандык эмес, буйругандык деп. Буйрук ошондой болду. Анан ал бүтүп, могул 9-көчөдөн бир үй таптык. Аделе ушундай 3 комната, беременка. Анан бирок аныкы сыртта подвал бар экен. Фундаменти менен. Жактыда үстүнө үй салсам, асты подвал болуп, бирдеке эме кылган. Эми өзүңүз устаз, өзүңүз билесиз да эмне кылабыз. Мен ошо пландап атам да, анткени мен иштеген үйлөрдөн мындай проектини издедим да. Беременкам убактылуу жашаганга берде болсо, фундаменттери бир четте болсо, анан бияна дагы бакчабы же бирдеке кылып мындай эртеңки пландаштырып атам да. Барып ала бергенде эртең же ишиң алдында машина кирбей, же эч нерсе кыла албасаң, мен өзүм негизи көп неме жумуш кылам. Мисалы сварка боюнча дагы 5-6 жыл стажы бар. Сварка мисалы цех ачып эме кылам деген ниеттер бар. Эң буюрса мебельный цехта көп жерде устодо иштегем. Анан ошол пландар көп эле да. Мен ошого ылайыктап атам да, тамдычы. Баягы жер үйгө келгенде. Ооба, жер үйгө келгенде. Шарттарын баарын түзүп алыш бул эми өзүңөрдөн да. Анан ошентип табылды, аны алып бардык. Аны да ошондой кылып бүттү. Понедельник или вторник чалабыз деди. Макул деп кеттик. Чалыштык. Кечине саат где-то 5-6да чалды. Эртең саат 9га деди, 10го деди. Оформлениега келгиле деди. Тиги балага чалдым, хозяин, тамдан хозяинына, эртең саат 9го болот. Мен эртерээк бара берели 8де антып. Всё болду, давай деп туруп. Эми мужик эле көрүнгөн. Всё болду, бүттү, эртең үйдө алабыз, сүймөй атабыз. Эртең барат. Атсак эле түнкү саат 1де аял иземес жазды. Тамды салып алдык. Бая даярдым болгондон кийин, сүйүнүп отурабыз, мына эртең там алабыз деп жазды, анан чалдым мен. Не болду? Сен ошо бул үй деген меники деди. Негизи бир чети бирок аялга каттатканда апасыныкы. Мен ошондон байкап калдым. Баягы дарс эткен бар тамаша, Захида да туура эмес ойлоп калбасың. Жок. Кечем түшүнөт го, эми негизгиси дейинде, 5 кол тең эмес дейт. 5 кол тең эмес. Сиздер үй издеп, мына 2-3 үй карап, 2 үй дагы ушундай отказ болуп, өзүңөргө жакпай калып, эми ситуация ушундай калып экен да. Анан бул үйдү кантип таап калдыңыздар анан? Анан бул үйгө биз ошолорду таба электе биринчи ушул үйгө келгенбиз. Биринчи ошо. Биринчи эле 40 анда 106 маршрутка каттачы былтыр. Ошо мен мына жерден түшүп калып эле, мектептен түшүп келип эле ушул көчөгө кирдик. Муну так, Лалафодон номерине чыккан экен, чалсам эле 11-көчө 23-үчү үй деп калды. Анан ушул жака келип туруп биринчи ушуга келип кирдик. Эң биринчи үй ушул экен да негизи. Тандап караган. Киши эмеси келинчеги экөө бар экен. Көлдүктөр экен. Анан келип сүйлөшүп эметкенде эле анан чото келинчегим өтө жактырбай койду да. Эми себеп дегенде дагы карап көрөлүчү деп туруп алды да. Кичирээк экен, мош чоңураак там чыгып калабы деп. Негизи аял киши ушундай го, болгон сайын дагы чоңураак болсо деп. Чоң болсо деп жана. Мейли анда башка карап көрөлү, анан тилер да айтты, карап көргүлө болбосо анан эки жагыңа. Бирок мага кетпей бир топко турдум. Мага жагып калды да. Себеп дегенде могу беременкасы бир бурчта болуп атат, чоң тамы наркы бурчта. Мындай. Бия кенем болуп атат да. Расположениеси туура салынган экен, ортодо эмес. Ошонусу жакты да, мен айттым, ушуну ала береличи.
чодо жак мага проектиси жакты кийин тамды ушул жерге салабыз. Ооба. Дагы бир жерге карап анча бир 2-3 өйнө чалгам ошол Алафадан дагы ушул жакта райондордо болчу. Менен да жүрүп басып барып келели деп анан тиге жолугуп, анан тиге жабылып, анан алардын баары болбой калып анан кайра келсек мунун аял Москвага кетип калды. Москвада хозяйкабы? Хозяйка Москвага иштеген кетип калды. Келип туруп эле муну келдик, алмай калдык сендигиңде жүр деп. Бирок молодец, мужик бала экен. Эркекче сүйлөгөн бала. Жүр деп бардык, тияка барып бүт документтерин текшертип, бүттү. Тиерден айтышты, ЗАГСы барбы? Келинчегиңизбен ооба деди. Келинчегиңиз каякта? Москвада деди. Болбойт деди. Келинчегиңиз келиш керек, же болбосо согласие бериш керек. Болбосо сата албайсыз деди. Анан кандай болду кийинки процесстери? Эртең бүрсүгүнү эле уже оформление да 3 күндөн кийин да, 2-3 күндөн кийин эле болуш керек болчу. Анан эмне кылабыз деп эшикке чыгып анан мен сүйлөшүп отурган аялына чалып ушундай болот. Сен келишиң керек болот десем, ал айтты, мен жумуштан чыга албайм. Онча акча урот келсем. Жол керек урот дейм, кайра кетип калсам, жумушум чыгып алып деп анан эмне кылабыз деп отуруп анан кайра кирип сурадык. Мындай кагаз түрүндө алдырсак болобу? Доверенность кылыппы же через компьютерби ушундай варианттар барбы десем, айтты, жок, андай компьютер менен жок. Чисто кагаз жибересиңер, эмени ЗАГСыны. Ал кайра согласияны кагаз жиберет, оригинал ошону алып келсеңер жарайт деди. Ошо болду деп туруп анан тигил айтты, мен эртең эле салам деди Москвага. Бүрсүгүнү келет деди, бүрсүгүнү. Ошондо айланып отуруп где-то бир понедельник беле, понедельникке эметтик. Болду, ошо менен эле баа кагаз келди Москвадан. Азыр мындай саманын жетишкенди ошол кагаз ора кылбай хозяйка 2 күнгө жетпей келип калды делечи. Жакшы болду. Бат эле келди. Анан ошо менен буйрук болду, сразу эле барды. Баа жерден документтерди бир эме бала бар экен. Юрист бала. Молодец, ага да рахмат. Мындай жүгүрдү да. Жардам берип, эми от души кызмат кылды да, мындайча айткандачы. Ошондо мына 1,5 миллионго бул үйдү алып турсуздар, 10 жылга договор түзгөндө азыр айына канчадан төлөп атасыз? Анан азыр айына негизи бул мындай экен да. Бизге ушул жер жакты. 5%. 5% пайызы жок, бирок жанагы бу жерде келечекте иштеген балдардын, могу чуркап силерде болуп жүргөндөрдүн айлыктары ошол 2000 сомдон кошуп берет экенсиң. Содержание эмени компаниянын содержит. Компаниянын ошону эметиш үчүнчү эми ал эгер мындай ойлоп көрсөк 1,5 миллионго айына процент кошо турган болсо чач кирпик чак келбей калат эле. Анда процент болсо өсүп кетет да. Өсүп кетет, анан ар бир эмесин кошулат. Бул процент деп түшүнбөш керек да. Ооба, бул себеп дегенде бул мындай 2000 болду. Мен хоть 500 000 ал. Мейли 2 миллион 800гө чейин деп атканда 2 миллион 800 ал. По-любому 2000 да. Разница жок. Ошонусу жакты да бизгечи. Демек ушулар 10 жылга өзүнүн акысын төлөп, анан 2 миллион кошуп төлөйт экен да. Анан 10 миңден болчу, ошо 2 миң менен 12 миңден азыр 12 миң. Эми квартирага бергенден көрө өзүңүн үйүңө берген бул өзүнчө аябай бир башкача болуш. Ал бир жагы, экинчи жагы эч ким келип, мээриң таза карма, муну албагыла, бияка балдарың ичире тийиспе, минтпе, тигинтпе дебейт эч ким. Өзүңдүн үйүңө өзүң кенен жатасың, ичине кирсең дагы чанан и так квартирага бере турган акчаны бересиң. Эми келинчегиңизге да сурап элели, Захида карап турсак, сиз сүйлөбөй эле отурасыз, кирип бараткан эле айтты жолдошуңуз. Келинчегим жошураак көп сүйлөбөйт деп. Бирок ошондой болсо да бир эки сөз сизге сөз түрдө сурап берсек болбойт. Мына сизге как хозяйка катары үй өзүңүзгө да жагып калдыбы? Негизи сиз үйдүн эмнесине кызыгасыз? Биз үйдү ошо мен да айтып жүрчүм, ошо фундамент эле болсо депчи. Өзүбүз ойдогудай салсак деп. Анан ансагандай эле фундамент экен. Бар, даяр. Даяр экен. Мен буга айттым, фундамент 1 метр болуш керек. 1 метр болсо албайм деп. 1 метр экен ойдогудай. Анан там ачык болуш керек, мага жаап төөнү чейин жаалган жакпайт дедим. Мени ачык болду. Ойдогудай болду. Ойдогудай эле. Ошол квартирада жашап, квартирага берген аябай эле чоң сон эме болду да, негизи барып. Алла ыраазы болсун ошо компанияга. Итак, канча 4 жыл болду? 4 жыл 15 миңден 10 миңден бердик да. Эndi өзүбүздүн үйгө төлөп атырык. Аябай чоң соопко калып атыр да, мындайча айтканда компания. Көп күндө ыраазысыздар. Аябай ыраазыбыз. Туугандарым көбү
ишенбей жүрүштү. Ишенбей. Эми силерде Кантип эле үй алдыңарбы деппи? Анан айттым. Ал электе аябай сомнение болушту. Анан алгандан кийин азыр ишенип кубанып отурушат. Анан качан видеого чыгасыңар деп эле ишинтер. Видео чыксаңар, видеого чыксаңар бир күн баарыбыз алабыз деп ишентишкен. Анан эми ошо аракет кылышып атат көп. Эми аракетке берекет дейт го. Өзү кандай гана нерсе болбосун адам баласы баягы аракет кылып, чын жүрөгү менен ыхлас кылса багына жетет экен да. Анан мына бүгүнкү күндө сиздер дагы ушунчалык бир жүзүңөрдөн бактылуу бир эмеңерди көрүп атып биз деле кубанып атабыз. Мындай үйлүү болуп өзүңөрдү үйүңөрдү бизди тосуп атканыңар да өзүнчө бир чоң бакыт да. Анан айтсаңыздар, мына канча балаңыздар бар? Жаш үйлөндүм деп атасыз сиз. Канча баланын атасы, ата энесисиңер? 7 балабыз, 7-нчиси кыз. Эң кичүүсү канчада? 1,5. Жакшы, сонун кездирип Сиз анда баягы маткерейне деп коет го. Сизге да ушул төш белгилер берилсе керек. Пока мына айтып коелушу камерадан эле. Мына бизде 7 баланын ата энеси отурат. Сөз түзүп берилиш керек. Бизде мындай да. Бизде негизи келчегим дагы ушу меники дагы ушундай. Биз негизи эле мындай өкмөттөн көп эч нерсе үмүт өтө бербейбиз да. Өзүңөр аракет кыласыңар. Себеп дегенде эми өкмөт караганга милдеттүү, бирок эми 6 саның аман туруп бирөөдөн үмүт өткөн негизи эле мындайча айтканда эркектин иши эмес го деп эле ойлойм да. Эми айла жок, кээде барганга туура келет, бир нерсе туура эмес болуп же бир нерсе болсочу. А негизи колубуздан келишинче баягы өзүбүздүн күчүбүз менен тишиң барда таш чайна, тишиң жокто аш кайда дейт го. Анан жаш кезде иштеп алсак, эми Кудай буйруса балдар чоңойтуп алсак анан жаш кезде макал бар эле, жаш кезде берсин мээнетти, караганда берсин дөөлөттү деп. Мына балдарыңар деле чоңоюп калыптыр. Эң чоң алды канча жашта? 11 өтөт, 18-те. Ошол кызыбыз бүт карайт. Чоң улуу кызыңар, улуу кызыбыз ошол балдардын кийимин жууйт, тамагын берип, сабакка бартсын, сабакка бүт. Биз кенже экөөбүз мындайча айтканда квартирантпыз. Өкмөт кетесиңер, анан келесиңер. Кетебиз, анан биз мисалы барган жерде 1 айлап, 15 күндө 2 айлап жүрүп калган. Жумушка байланыштуу, жумушка байланыштуу. Анткени мен азыр 11-12 жыл болду негизи стройкада жүргөнүмчү. Анан азыр профессионалмын. Үйлөрдү нөлдөн до ключа жасайм. Негизи. Сиздин өзүңүзчө бир жумушуңуз бар экен. Сиз эмне жумуш кыласыз? Анан бул иши негизи прораб бухгалтер болуп жаныңызда жүрөт экен. Повар болчу. Эсеп кысатын баары жыл келчеңизде. Повар болчу. Ошол кухня кичине ден соолугуна байланыштуу. Кухня зыян го негизи. Май-сай, ысык. Анан жанагы кайсы жылдары эсимде жок, Жасмин деген Аламидинде кафе бар. Ошол жакка жазып атканда барып калды. Жардам берип коеюн деп. Анткени кайным анада бир бажам болуп чогуу иштеп аткам, санагы эмне болуп жумуштап бир жакка кетип калды. 2 күн жаңгыз иштеп калдым. Анан ошол жерге жардам берейин деп барып калгам. Жардам берип, анан чото карасам мындай шык бардай да. Анан билип калдыңыз. Байкап калдым. Жаным эле болай дедиңиз. Жүрү деп анан дагы жумушка иштеп барып. Чогуу жүрөсүңөр, чогуу келесиңер, Ошо менен мына 3 жыл болду. Азыр профессионал мастер. Үйдө телефон салып коет чогуу. Кайсы кетип кайга кетет баарын билет. Бүт билет. Шпаклёвка канча квадратка кандай кетет, обой кандай кетет, эмне кетет, краска бүт билет азыр. Жакшы экен да, дайыма чогуу жүрүп, чогуу келип дегенде эң негизи ушу балдардын бактылуу ата энеси болуңуздар. Аябай жакшы маек кылдык. Анан дагы бир суроом бар эле. Мына ушул үйүңүздөр кайсы райондо жайгашкан, кайсы жерде ошондо айта кетсеңиздер. Немеде бул Мурасордо. Мурасордо. Бул негизи Аламинскийге карап калат го дейм, Аламинскийге. Ленинский. Ленинский районго. Ленинский районго бар экен. Анан бул жактын бизге эмнеси жакты? Ош базардан Молодая гвардия менен түпкүс келет машина. Маршруткалар бар. Маршрутка 2 маршрут бар, 911-41 автобус бар. Анан эми кичине жол узагыраак, бирок бат жетет. Себеп дегенде жолдо эме жок. Светофор жок. Ыңгайлуу, эме жок, эч нерсе жок. Анан ошол жолунун түз барып келгенин ушул районду жактырып, анан айланып жүргөн ушул районго келдик да. Биз негизи Агордо, Агорго, Алато жактардан издегенбиз. Өйдүрөөк депчи, тоо жакка жакын депчи. Анан көрсө аякта почти көбүндө эле документ жок экен. Лично биз барып сураган үйлөрдүн толук эмес болуп, бирөөндө тек паспорт болсо, бирөөндө кызыл китеп жок, бирөөндө даире болсо, бирөөндө даиреси жок. Мындай толук аяктан табылган жокпуз да. Бар экен толуктары кээ бирөө, бирок
биздин акчабызга туура келген жок. Сиздерге бул жак буйруп турган экен. Ушул жак буйруду да, айланып ушул жака келдик. Эми Кудайга шүгүр, жакшы район, таза, тынч район. Кечкисин, түнкүсүн 12-1ден кийин чыксаң тып-тынч, эч ким жок. Массасы жок. Жакшы, эң негизи өзүңөр жакшы болду. Кошуналарыбыз дагы бул жерде сонун кошуналарыбыз бар экен. Ооба, айтат го, там сатуулардын астында биринчи кошуна сатып ал депчи. Кошунан кара дейт. Кошунан кара дейт да. Балдарды мисалы биз ойлонбой коркпойбуз. Жүрөбүз. Колоңдор бар, карап турушат. Кооперативге биринчиден иштерине ийгилик, экинчиден ошол жерде иштеп мээнет кылып аткан жигиттерге рахмат. Элеман мырзага, Адилет мырза, мындан Адилет мырза аябай бизге өтө чоң жардам берди. Аябай чуркады. Жол жоболорунда ошол мээнети көп. Анан Бактияр эң биринчи себепкер болгон консультант, менеджер бизге ушул үйдү алуубузга себепкер болгон Бактиярга да ыраазычылыктымды айтып коеюн. Рахмат. Анан ушул Келечек кооперативи мындайча айтканда көп адамдарды мындай кубанычка бөлөп бактылуу кылып атат десем жаңылбайм го дейм. Себеп мисалы биз ошол 500 миңге жер алсак 4-5 жылдабы 3 жылдабы үй салмакпыз да. Мына азыр үйгө кирип алып анан шашпай үй салып атабыз да. Даяр үйгө десеңиз. Даяр үйгө киргизип кой дейм. Мындан өткөн убактыңды эме кылдыңыз. Жакшылык барбы мисалычы? Ушундай шарт түзүп берип, эми акчаң болгондо кичинеден төлөп кутуласың эми 10 жылда дегендей эле болот да. Мисалы бир тууганың же досуң келип, мен дос могу акчаны пайдалап, эми болсо кичинеден берип кутуларсың да дейт го. Ошол сыяктуу эле мисалы жакын достой, жакын бир туугандай мындай элге ушундай кызмат кылып атышат да. Мен кимге жолуксам дагы, кайерге барып иштесек да, мен келечекти 100% предлагать этем да. Мишеничтүү. Могул уягы жеңил да. Башыңыздан өттү, көрдүңүз. Ооба. Анан жанагындайлар алдап кетти. Эми азыр алда толтуруп болуп атпайбы кооперативтерчи. Бүт мындай. Эми Кудайдан коркуш керек да. Негизи эми макул бүгүн мен алдайт, бүгүн сен алдайт, бүгүн тигин алдайт, мисалы бүгүн да. Эртең акыретте кантип жооп берет? Ооба. Мисалычы. Ооба, эми ар бир кооперативдин баягы өздөрүнүн баягы мыйзамдары бар. Бирок ошондо болсо дагы сиздер өзүнчө жүрөгүңүздөр менен тандаган кооперативдин бири бул Келечек Тура Жай кооперативи болуптур. Эми атында да жарашкандай эле өзү айтып тургандай эле келечек кең болуш керек. Мына келечегиңиз. Кудайга салгыла.